Борбордук Азиядагы бийик тоолуу алтын кен ишканасын бардыгы билет. Ал өлкөдөгү эң ири бюджетти толуктоочу жана жогорку технологиялык ишкана экени да белгилүү. Ошол эле учурда көп кыргызстандыктарга таң калыштуу болгон көрүнүштөр да бар. Биздин чыгармачыл топ ишканага барып, кумтөр тууралуу бир нече фактыларды топтоп келди. Номер 1 факт: кен жеринде чуркабайт. Бийик тоолуу аймак бул биринчи кезекте төмөн атмосфералык басым жана төмөн турган өрөөндөргө караганда кычкылтек азыраак. Ошондуктан кен жерине биринчи жолу келгендерге жай кыймылдоону сунушташат. Кызматкерлердин бири калбай медициналык кароодон өтүп, эмгекти коргоо менен коопсуздук техникасы боюнча тренингтерден өтүшөт. Кумтөр бийиктиги боюнча дүйнө жүзүндө экинчи орунда турган алтын кени. Деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте жайгашкан. Жылдык орто температурасы -8 градус Цельсия, эң төмөнү -50 градус Цельсияга чейин. Радиациянын деңгээли Кыргызстандагы орточо көрсөткүчтөрдөн ашпайт. Номер 2 факт: кумтөрдө иш 24 саат жүрөт. Карьердеги ор жүк ташуучу техника операторлору түштөнүүгө кеткенде да иш токтобой. Аларды башка бригада алмаштырат. Алмашууга бир гана мүнөт, 1 секундка да ашырбай берилет. Ишканада жалпы 2697 туруктуу кызматкер эмгектенет. 2639-у Кыргызстандын жарандары. Бул штаттын дээрлик 98%. Компаниянын башкы менеджери кыргыз жараны. 2017 жылдын жыйынтыгы менен компания жылдын мыкты иш берүүчүсү деп табылып, Кыргызстандагы Америка Соода палатасынын сыйлыгын алды. Номер 3 факт: карьерде жол кыймылы сол тараптуу. Бул айдоочу абалды толук көзөмөлдөп, жолдун четин көрүп турушу үчүн. Карьердик самосвал жана экскаваторлор абдан бийик. Андыктан чакан унаалар, жарык чачкан маяктарды жана сабуу узун желекчелер менен жабдылган. Буларды самосвал же грейдер операторлору оңой байкай алат. Унааны ашып өтүүгө бөгөт коюлган. Артка айдоодон мурда машина жок болсо дагы 3 эскертүүчү сигнал берилет. Номер 4 факт: ири техниканы маал-маалы менен толук ажыратып, кайра чогултуп турушат. Коопсуздук максатында белгиленген саат иштегенден кийин ири техника утурумдук жана пландык оңдоодон өтөт. Ар бирөөнүн өз нормасы бар. Эч кандай мүчүлүштүгү жок. Түзүк иштеп жатса дагы тетиктери текшерилет. Ар бир тетикти алмаштырарда пландап убактысы жеткенде или износ болуп атса, ошол тетикти пландап, анан ошол план менен алмашабыз. Андан сырткары бизде дагы плановый капитальный ремонт бар. Номер 5 факт: ишканада суу колдонулгандан кийин бир нече жолку тазалоодон өтүп, бардык экологиялык талаптарга жооп берет. Кумтөрдөгү өндүрүш процесси экологдордун дыккат көзөмөлүндө турат. Компанияга жаратылышты сактоо боюнча заманбап программалар киргизилген. Бардык калдыктар сорттолуп, кайра иштетилет. Күн сайын ар кандай үлгүлөр алынат. Өндүрүш калдыктарынын суюк фракциясы бир нече баскычтык тазалоодон өтөт. Жыйынтыгында ал суу концентрациясынын чегирилген нормаларына дал келет. Мамлекеттик органдардын уруксаты менен тазаланган суу жаратылышка кайтарылат. Кышында тазалоочу курулмалар ишин токтотуп, андагы суу Кумтөр дарыясына агызылбайт. Гос органдар аркылуу гос агентство баарын контролдоп турушат. Бул жерде 2 смен иштешет балдар, 2 саат сайын проба алып турушат. Цианидти бир күндө 2 жолу текшерип турушат. Номер 6 факт: коопсуздук техникасынын эрежелерин кызматкерлер жумушта эле эмес, үйүндө да сакташат. Кумтөрдө эмгекти коргоо боюнча Work Safe, Home Safe, жумушта коопсуздук, үйдө коопсуздук аттуу эксклюзивдик программа киргизилип, ийгиликтүү иштеп жатат. Анын мааниси элдер өзүнүн жеке коопсуздугу жана жанында иштегендердин коопсуздугуна жоопкерчилик алат дегенди түшүндүрөт. Бул кызматкердин жумуштан кийин үйүнө аман-эсен кайтып барышын камсыздоого багытталган. Кумтөрчүлөр активдүү мактаган программанын эң маанилүү инструменттеринин бири Stop Dialog деп аталат. Муну кимдир бирөө коопсуздук техникасынын эрежелерин бузуп жатканын же кооптуу абал жаралганын байкаса колдонушат. Компания өндүрүштөгү өзгөчө кырсыктардын санын нөлдүк көрсөткүчкө жеткирүүгө умтулат. Коопсуздук техникасынын катуу талаптары травматизм деңгээлин максималдуу түшүрүүгө жол ачты. Коопсуздук жагынан бул биринчи очередке катуу аябай чоң көңүл бурулат. Коопсуздук жагынан окутулуп турат бул жагынан. Бизде карьерлерде
борттор болот, опасный болуп турган, кооптуу болуп турган бул борттолду дагы текшерип турат. Ар дайым көзөмөлгө алынып турат. Система лейка деген бар, ал бир борт кичинекей миллиметр жылса дагы бизге сигнал берип, ошонун баары биз кабардар болуп турабыз. Кумтөр Голд компания Кыргызстандын экономикасына орчундуу салым кошкон ишкана. 2009 жылдан баштап дүң кирешесинин 1%-ын Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондуна которуп турат. Өткөн жылы бөлүп берген каражаттын суммасы $6,5 миллион түздү. 2009 жылдан бери бөлүнгөн каражаттын жалпы суммасы $60 миллион жетти. 2017 жылы Кумтөрдүн өндүрүштүк иши Кыргызстандын жалпы өнөр жай өндүрүш көлөмүнүн 21,1%-ын, ал эми ички дүң продукциясынын 9,7%-ын түздү. 2017 жылы Кыргызстандын аймагындагы төлөмдөрү $269 миллион жетти. Компания иштеген 1994-2017 жылдар ичинде Кыргызстандагы жалпы төлөмдөрү $3,472 миллион ашкан.